sizlerge bakat dilingder şu dostlarım bizgerge aspanda uşayın özüngde uşayın yüreğim şakımda barada Hüseyin Hoş Qarit kanalımızın görücüleri bizden kattaluvchilar jana ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр саяпкери чабандес балбандар биз бүгүн айтылуу Араван жергесинен салам айтабыз. Тактап айтканда Араван районуна караштуу Төмайын айылдык аймагынын Лелин айылында турабыз. Лелинден бир жакшы мына акбозот дыйкандардан сатылат экен. Сиздерге маалымат жеткирип бөлүшүп өткөнү келип калдык. Кандай ат болду? Маалыматына чогуу күбө болобуз. Бизден алыстабаңыздар. Атты байкаңыздар туугандар. Ээси маалыматты берет эми буйруса. Ассаламу алейкум. Кандай ден соолугуңуз жакшы, иштериңиз жакшыбы? Келишкен акбозот чыгат экен буйруса. Кудай кааласа. Ушул ат сатылат. Эми аттын маалыматын берсек, жаш канчада болду аттын? Жашы 11 жашар. 11 жашар. 11 жашар ат бар экен, а? Көптөн бери издеп жүрдүк эле да, мына көрүүчүлөрүбүз да жазып. Булакка чабылып жүргөн ат бул. Улакка ондо 11 жашар болсо, улагы да такшалып калса керек, жаныбар. Жаш баланы үйрөтөт турган. Бирөөдө улак чыгыла турган дең. Баягы айтып калышат го, мындай саяпкер палвандар ат баягы 9-10 ошол жаштарда мындай күчкө талатат деп. Парудасы кандай болду аттын? Кыргыз жылкысы эле. Бою канча чыгат эми? 1.60 колчу болот. Нарака бастырчу эми мына. Атты көрүңүздөр. Жоон жолко келген мындай. Азыр эми улактарынан сөз кылабыз. Маалыматты сиздерге жеткиребиз. Кайсы палвандар чаптар оонда да жакшы улактар болуп атат Төмайында. Ошол маалыматына болобуз туугандар. Ушундай токтот эми бир футу колун тартып коелчу казыктарын. Казыктар таза тияктар, а? Жеп ичине ден соолугуна жооп бересиз. Жооп берем. Мынакей туугандар, көрүп турасыздар. Кыргыз жылкысы, казыктар таза, жеп ичи адам тээп иштебейби? Жок, өтө. Жаман өнөрү жок. Канча жылдан бери сиздин колуңузда эми? 3 жылдан. 3 жылдан бери. Алгам. Сизге да келген. Эми буну улактарга салынып, чабылып жүрөт деп атасыз. Төмайындан Нұрбек палвандын аты. Азамат Замир палван чапкан ат. Укаңыз. Алыш чапкан. Алыш палван да чапкан муну Нокаттагы. Кличкасы кандай аттын? Көк ат дейбиз да. Көк ат, акбозат кете берет да. Палвандар чабаптыр демек. Сорундарга салганмы? Сорундары барбы аттын? Алды кеттилерге ташаган. Алды кеттилерге таштап жүрөт. Ондо Кеттилерге ташаган. Төмайында азыр таанымал аттардын бири экен да. Таанымал аттар. Нокат чакта эми таанымал. Нокаттарга дагы апарасызбы? Кызыл кыя, нокат. Кичине эми аттын жылоолуп, мындай жылоолорун көрсөтчү. Өзгөргөнү көрүп турасыздар туугандар. Бой берип койсо болобу эми атты? Кандай дейсиз? Кыска эле. Бир апта эле болдубу? Мындай жүгөнү каккан ат өзгөрөт экен, а? Кириш чыгыштарын эми палвандар кандай дейт аттын? Топко жыйынга кирип чыгышы, мындай улак ачканда кирген от башат да улар өзү. Улак ачканда жакшы бөлүнүү жыйындан чыгыштары. Эми баасын айтыңчы аттын. Баасын 350 миң. 350 миң сом. Кеми сүйлөшүлөр болот буйруса. Минип атты өзүнөн көрсүн. Анда палвандар чабып жүрсө, палвандардан сураса болот экен кандай ат деп, сурап, сүрүштүрүп келип минион көрсүн. Азыр бир камыр аялы, чапса боло берет. Бир апта бастырса, чапса боло берет деген. Эми номерлериңизди айтып өтсөңүз. 700. Плюс 996 700 менен 07 63 83 83. 63 83 номери менен байланышасыздар. Биз
Ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Чыгарылышыбыздын акырында мындай баш кабак мүчөлөрүнү дагы бир тартып коелу. Көкүрөк, сору, чапкаяк дегендей. Ак боз атты балбандар чапкан атты колдон чыгарбаңыздар. Саламатта калыңыздар.